Юрий Гагаринге албетте жакмак. Бир кезде дүйнөнүн биринчи космонавты эс алып кеткен ысык көлдүн түштүк жээгинде Барскон капчыгайы жашылданып баратат. Анткени ал кийинки кезде өзгөчө көңүл бурулуп, маселен өткөн аптанын соңунда Кумтөр компаниясынын ыктыярчылары жана Барскон айылынын жашоочулары 750 түп бак дарактарды отургузду. Капчыгайда жашылдандыруу ишембилиги кандай өткөндүгү тууралуу кийинки материалда. Бактарактарды отургузуу иш-чарасына уюштуруучулар илим көз караш менен мамиле кылышты. Өлкөнүн Улуттук илимдер академиясы мажүрүм тал жана кайыңдарды сунуштаган. Анткени окумуштуулардын пикири боюнча көчөттөр бийик тоолуу шарттарда жакшы өсөт. В рамках новых соглашений по Кумтуру Биз бүгүнкү жашылдандыруу ишембилигин Амек аудитордук компаниясы сунуштаган айлана чөйрөнү коргоо жумушчилиги алкагында ишке ашырып жатабыз. Мындан тышкары бул социалдык долбоор болуп саналат. Келечекте бул жерлерди эс алуу үчүн рекреациялык аймак катары колдонууга болот. может быть использоваться как реакционная для отдыха. Бактарактарды Таштак жолдун 15 чакырымдай жерине отургузушту. Бул жолу Алтын кен ишканасынын унааларынан тышкары жергиликтүү калк жана туристтер дагы активдүү колдонушат. Бул бактарактар өскөндө чаңдарга каршы бөгөт болмокчу. Погода нам сопутствует. Солнышко. Бизде аба ырайы да колдоп жаткан сайт. Күн тийип, жылуу, жагымдуу инсандар, жагымдуу таза аба жана ийгиликтүү иш коштоп турат. Жалпысынан бул иш-чарага 100дөн ашык киши катышты. Алар Кумтөр ишканасынын кызматкерлери жана Жети Өгүз районунун тургундары. Думаю, это место будет выглядеть просто... Менин оюмча бул жер керемет болот. Гагарин да бул жерге бекеринен келген жок да. Менимче келечекте бул жер биздин да кармандарыбыз үчүн мурдагыдай бойдон калат. Ушундай кооз, көркөм кадимки бейишке окшош. Көчөттөр уй жана бодо малдардан атайын тосмолор менен корголду. Ал эми суугарып жана багууну жергиликтүү жашоочулар өз моюндарына алышкан. Бул биздин келечек муунга кошкон салымыбыз, туулган жерибизди, мекенибизди көзүбүздүн карегиндей сактайлы. Жергиликтүү жашоочулар жана кумтөрчүлөрдүн биргелешкен мындай жашылдандыруу иш-чаралары салтка айланып баратат. Келечекте кооз, жашыл жээктер эми технологиялык трассанын башкы тилкелеринде да пайда болмокчу.